Assalamu алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр мыйзамдагы адамдардын укуктары боюнча жөнөкөй тил менен айта кетели. Биринчи, укук коргоо органдарынан жөн эле телефондо же ооздеги мекемеге келип бербейсиңби десе, булардын кыймыл аракети мыйзамсыз жана сиз бара албайт экенмин, убактымды албагыла деп айтууга укугуңуз бар. Качан сизге поездка келип копиясын эмес, оригиналын жана кайсыл орган чакырып жаткандыгы тууралуу мөөрү менен келсе, аны адвокаттарга канчалык мыйзамдуу экенин текшертип, андан кийин чакырылган мекемеге адвокат менен чогуу барууга укуктуусуз. Повестка келбесе, барууга милдеттүү эмессиз. Экинчи, кайсы бир орган кызматкери сизге жолугуп номериңизди, аты жөнүңүздү, жеке же башка данныйларыңызды сураса, алардын кыймыл аракети мыйзамсыз жана сиз алардын өздөрүн тастыктаган документин сурап, тигилердин мыйзамсыз аракетин видео фиксация кылып, тиешелүү жерлерге арыздансаңыз болот. Ар бир адам ар кайсы жерде ээн эркин жүрүүгө, эркин маалымат алууга укуктуу жана өз данныйларын башкаларга берүүгө милдеттүү эмес. Үчүнчү, эгер кайсы бир орган кызматкери келип, эч кандай сурак кылуу боюнча кагазын колуңузга карматпастан туруп, жүрүңүз, сиздин үстүңүздөн арыз түштү, же жөн эле мекемеге барып сүйлөшөбүз деп бир нерселерди айтса, кечиресиз, мага официалдуу түрдө кайрылгыла жана менин сурак учурундагы статусумду көрсөтүп койгула, ансыз силер менен бара албайт экенмин деп басып кетүүгө укугуңуз бар. Эгер алар өздөрүн тастыктоочу документин көрсөтсө да, же жөн эле мындай сүйлөшөбүз десе да, барууга милдеттүү эмессиз. Эгер болбой эле күч колдонууга өтүп, коркута баштаса, прокуратурага жана милицияга кайрылыңыз. Эгер сурак кылуу боюнча кагазды карматса, адвокатка чалып, адвокат менен барыңыз. Эгер кайсы бир орган үйүңүзгө тинтүү үчүн келген болсо, алардан биринчи кезекте соттун токтомунун оригиналын берүүсүн сураңыз. Жана алар сизге токтомду колума алдым деген жерге кол коюп берүүңүздү суранышы керек. Жана ал токтом сизде калат. Алар алып кетпейт. Алып кетүүгө да укугу жок. Андан кийинки сиздин кадамыңыз өзүңүз жакшы тааныган же өз адвокатыңызга чалууга, адвокатты пайдаланууга, келип берүүсүнө, андан ушул токтомдун канчалык мыйзамдуу экенин текшертүүгө укугуңуз бар. Адвокат келип көрүп, баары мыйзамдуу десе, тигилерге тинтүүгө уруксат бересиз. Алар сиздин үйүңүзгө бир нерселерди таштап, подстава кылып коюунун алдын алуу үчүн күбөлөрдү көбөйтүңүз. Алар тиги келген орган кызматкерлеринин ар бир кыймыл аракетин байкап турсун. Бешинчи, эгер тинтүүгө келген орган кызматкерлеринин колунда соттун токтому жок болсо, же токтомдун копиясын берсе, же токтомдо көрсөтүлгөн ысым дарек башка болсо, же тинтүүдөн кийин көрсөтөбүз десе, же токтомду кийин почта аркылуу же WhatsApp аркылуу жөнөтүп коебуз десе, же токтомду көрсөтүп бирок колуңузга бербесе, жана ушул айтылган бардык учурдун бирине эле дал келсе, бул орган кызматкерлеринин тинтүүгө акысы жок. Эшикти жаап алып, токтомдун оригиналын колуңузга карматпайынча ачпай коюуга укугуңуз бар. Болбой эле күч колдонуп киребиз десе, соцсеттер аркылуу алардын кыймыл аракетин видеого тартып, даттанып түз эфирге чыгып, же жөн эле фиксация кылып, соцсеттердин бирине жүктөп, же видео аркылуу прокуратурага кайрылып, укугуңузду коргосоңуз болот. Суракка шектүү же айыпкер катары чакырылганыңызда, сурак учурунда эч бир суроолоруна жооп бербестен, көрсөтмө берүүдөн баш тартам деп баш тартууга укугуңуз бар. Эгер 48 сааттын ичинде сиздин айыптуу экениңиз далилденбесе, сизди бошотууга милдеттүү болот. Жетинчи, сурак бүткөндөн кийин толтурулган протоколду окубастан туруп, же адвокатыңызга текшертпестен туруп, эч нерсеге кол койбоңуз. Өзүңүздүн сөзүңүз туура жана так, сиз айткандай жазылса гана коюңуз. Ал эми тергөөчүнүн окуп эмне кыласын, окубай эле бат-баттан кол кой дагы кете бер дегенге эч кандай акысы жок. Сиздин айткандарыңыз жазылган протоколду толук окуп чыгууга убакыт берилет. Эгер сиз айткандай жазылбаса, кошумчасы кошулуп, алымчасы алынып кеткен болсо, протоколду оңдотуп жаздырууга укугуңуз бар. Алардан коркуунун кажети жок. Алар да сизге окшогон эле адам. Сизди коркутуп, басым кылып, кол койдурса, алардын үстүнөн прокуратурага,
сотко кайрылууга укуктуусуз. Алар да жеңишинен томбучуп сиздин ишиңизге кайдыгер мамиле кылса, сизге берген жообу канаттандырбаса, президенттин өзүнө жеке видео кайрылуу жасаңыз. Соттолбогон адамды учетто турасың. Сен якын инкардын же башка эле диний экстремисттик топтун мүчөсүсүн деп айтууга эч кимдин акысы жок. Эгер ошондой окуя кайталанса, айткан адамды сотко берүүгө укуктуусуз. Бул карапайым калкка түшүнүктүү болуусу үчүн өтө жөнөкөй тил менен айтып берилди. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.